Ay çıkadı kıyadan, altınım senin piyalan. Kundele sizge barugan oy kuyövüngden uyalan. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Орусиядан гректер Кыргызстанга көчүрүлгөндө Дмитриева өспүрүм куракта эле. Байбичеси экөө таластан табышат. Men ırdı Estevesten öğrendim, Kırgızca ırdı. 44. yılda öğrendim Kırgızstan til menen. Дароо эле үйрөнгөн болчу. Estevesten öğrendim til. Esteves menen küçük bolçu. 2 ay mı 3 ay şunday. Çok өстүз да, эстебес турсуна лих менен. Oşunda Esteves ırdagan meni öğretken. Çekkenim açı temeki çımınday canım seninki. Esteves ma öğretken. Çöt kurguğa men geçsem sen bulursun da kimi ki. Yalgız tal görse kıybayımın, canımda görsen silayımın. Canımdan al sen geçsen hiç kimge gongul vurbayımın. Дмитрий абабыз эле эмес, бул үйдүн ээси Георгий же көпчүлүк атагандай Юра байкебиз да ыржандуу. Шатрата черт албаса да комузун колдон түшүрбөйт. Üşütüp үйрөнөм да, мындай коюп, анан ошол угуп, анан ошо Георгий Василиадинин Грецияга келгенде чейрек кылымга чукулдаса да кыргызчаны унутпай так сүйлөгөнүнө таң калдык. Албетте буга Кыргызстан менен такай байланышып турганы себеп болсо керек. Анын эрмеги киндик кан тамган жер менен байланыштырган көпүрөсү интернет. Аңгыча интернет аркылуу бала кездеги досу Жаныбек Жанызак байланышка чыгып калды. Анан Талас облусунун Бейшеки айылында калган балалыктарына сүңгүштү. ошол жаке, ошол комустун үнү чыкканда ошол те жүрөктүн жүлүнүнөн чыгарып атам да. Ошол бага үнүн укканда эле мен эми чоң комузчу деле болбойм. Бирок мага ошол бир эле үн жетет мага ошол. Үн чыкканда эле комустун үнүн укканда ошол те Кыргызстандын ошол мөңгү баскан тоолорун эстеп, шараккан сууларын эстеп, ошол кыргыз негизи элин эстеп, ошол Жакшынакай эли. Чында, гректер кыргыздар менен чыр чатак болгон жок да, чынбы, бир тууган болдук го. Эми бул жөн эле мына телевиденияга эмес, бул чынында болгон ошол да, Жакшынакай жашадык да, чынбы, жаке. Эми эстечи ба, биздин Бейшекиде улут дегенде сөз жок го, се? Күнүгө ошо клубтан чогулуп эле жанагы Шейшембек акенин кинолорун көрүп эле ошентип жүрчүктү. Бакыяндан тутрагын үйүнү чыкты. Ооба, ошо. Жана Муравей деген эмес бар эле го. Байбичесин жанагы прицепке отургузуп коюп келчү эле го. Шейшембек аке. Паспортумда грек деп жазылган менен жүрөгүм Кыргызстан деп согот деп Георгияга мурдараак азаттыкка маек курду эле. Эң баалуу нерсе видеокассеталар. Өзүм тарткан да. Тойлор, аш болобу, ошол элдин чогулгандары, баягы Ноорус майрамы биринчи жолу болгондо ошол кассеталар бар. Ошол жалаң эле ошол жакшылыктын үстүндө жүрөбүз, жана жакшылык болсун. Бирок көп досторум өтүп кетти да. Акелерим өтүп кетти. Ошол мен ошол видеомду азыр сен тартып атканды көрүп калышса, менен көңүл айтам. Ошол жалаң гана ошо жакшылык болгондо эстебей, мындай оор мезгил келгенде да ошону эстеп калам да. Бейшеке түшүңүзгө киреби? Кантип кирбесин, күнүгө да. Ошо Бейшеке киндик кан тамган жер, энергия ошол жерде да. Ошол алыс болсокто энергия ошол жака баягы магнитный таладай болуп ошол тартып турат да.